Ош технологиялык университетинде гуманитардык технологиялык колледжиндеги педагогика жана которма иши предметтик циклдик бирикмеси тарабынан Манас жана Айтматов улуттун руханий дөөлөтү аттуу студенттер аралык инсценировка жана көркөм окуу кечеси өткөрүлдү. Иш чаранын ачылышында Оштунун мамлекеттик тил боюнча проректору, педагогика илимдеринин доктору профессор Зулпуев Ашим Зулпуевич ачып, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын дүйнөлүк мааниси жана улуттук маданияттагы орду тууралуу кеңири баяндап өттү. Ошондой эле жаштардын билим алуусу жана руханий тарбиясы жөнүндө да айтып өттү. Çıkarma iштеп атат. Медиктерде иштеп атат. Германияда 6,5 миң евро алышып, биздин студенттер медик болуп иштеп атат. Көрдүңөрбү? Гуманитардык педагогикалык жана IT технологиялар бөлүмүнүн башчысы Гүлайым Зигирова да катышуучуларга ыраазычылык билдирип, Чыңгыз Айтматовдун мурастарынын тарбиялык маанисине токтолду. Биз окутуп, сиздер үйдөн тарбияны берип, Кыргызстандын эң алдыңкы жаштарынан болсун, бактылуу болсун, биздин студенттерибиз менен биз сыймыктанабыз. Мындай азиздиктеги студенттерибиз Кыргызстандын элин башкарган, жерин башкарган, желбирегин жогору көтөргөн азиздерден болсун. Сиздер менен сыймыктанабыз. Кечеде Данияр жана Жамиля көркөм бий композициясы, Чыңгыз Айтматов тууралуу видео маалымат, ар кандай сахналык көрүнүштөр көрсөтүлдү. Поэзия окулуп, манас айтылды. Студенттер тарткан видеороликтер сунушталып, Дүйшөн жана Алтынай аттуу сахналык көрүнүш коюлду. Ошондой эле жеке номерлер жана монологдор аткарылды. Аттин канча жазылбай роман калды. Ашуу белесиз ашчуу дабан калды. Кылымдарды картар жалгыз гана. Өчпөс болуп Чыңгыз атын аман калды. Талантыңа биз эле эмес Чыңгыз ата таазим кылат дүйнө эли ааламда. Иш чаранын соңунда активдүү катышкан студенттердин ата-энелерине ыраазычылык каттары тапшырылды. Бүгүнкү иш чара үчүн аябай ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Абдан жакшы уюштурулуптур. Сиздерге келечекте дагы ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы аябай Кыргызстандын келечегин болгон жакшы илимдүү, билимдүү жаштарды тарбиялай беришиңиздерге тилейбиз да. Иш чаранын негизги максаты студенттерге улуттук адабияттын кайталангыс дөөлөтү болгон Манас эпосу менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын терең таанытуу жана алардын руханий маданий баалуулуктарын даңазалоо болуп саналат. Байкамаксан болосуң эгер карап койчу сенден сурарым сөзгө сөздү арануу